Саламатсыздарбы? Аралаш ТВ каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Өмүр бир келет. Эмне үчүн ширеңке, топурак, чийки камыр, гүлбото, бор, самын жана башка жегиси келет. Ширеңкенин башын жемей, себеби эмнеде? Организмде күкүрт жетишпейт. Ширеңкенин чийинин башынан күкүрт сыйпалат. Күкүрт жугуштуу оорулар менен күрөшүүгө жана иммунитеттин бекем болушуна жардам берет. Анын жетишсиздиги дайыма ич катууга, кандын начар уюшуна, теринин бошоп шалбырашына жеткирет. Чач, тырмак сынма болуп өңөчөт. Акырындап артрит, подагра оорулары чыгуусу мүмкүн. Организмге зыяны. Ширеңкенин башында күкүрттөн башка заттар да бар. Андыктан көп жегенде уулануу коркунучу чыгат. Күкүрт канга сиңип, көңүл айланууну, кусууну, шалдырууну жаратат. Эмне кылуу керек? Врачка барып, текшерилүү кажет. Күкүрт өндүк, балык, коён эти, жумуртка, пияз, сарымсак, түрүп, шалгам, шпинат, сыр, жүзүм, алма, капуста, гречка, нокатта көбүрөөк болгондуктан буларды көп жеш сунушталат. Чийки камыр, макарон жемей. Себеби эмнеде? Анемиядан келип чыгуусу мүмкүн. Бирок окумуштуулар муну оорудан мурун зыяндуу адат катары баалашат. Бир жолу жеп, акырындап ошону адат кылып алгандар кездешет. Организмге зыяны. Чийки болгондуктан ашказан ичегинин сиңирүүсү кыйын. Боор өткөдө күч келет. Андыктан өт, боор, ашказан, ичеги оорулары жаралышы ыктымал. Мисалы гастрит, ашказан жарасы, панкреатит. Чийки азыктар, микробтор, мите курттар да болсо, оорулар жаралат. Эмне кылуу керек? Анемия жок болсо, жаман адаттан арылуу кажет. Топурак, бор, гүлбото, чийки эт жемей. Себеби эмнеде? Булар организмде темирдин, кальцийдин жетишпестиги же организмде темир, кальцийдин сиңишинин бузулушу. Топурак, гүлбото, бор жемей айрыкча анемиядан жабыр тарткандарда кездешет. Анемиясы жок болсо деле айрым кош бойлуу аялдар гүлботого же борго талгак болуп самап жешет. Бул зыяндуу адат. Организмге зыяны топурак, гүлбото, бордо жугуштуу ооруларды козгоочу микробтор болушу мүмкүн. Анан аталгандарды жеймдеп аларды жугузуп алууга болот. Андан тышкары ич катуудан геморройдун чыгуусу ыктымал. Күндөн көп жегендердин ичегиси бүтөлүп, операция болууга чейин жетиши мүмкүн. Ичеги мите курттарынын жумурткалары топуракта кездешкендиктен топурак аркылуу алардын жугуу коркунучу бар. Андай мите курттарга лямблия, аскарида, тасма курт жана башкалар кирет. Борду, топуракты, гүлботону көп жегенден өттөн бөйрөктү таштар жарала тургандыгы аныкталган. Чийки эттен бруцеллез, Сибирь жарасынан, ошондой эле боор куртту болуп саналган эхинококктун, альбеококоздун жуузу алышы мүмкүн. Анын үстүнө чийки эттен ашказан, ичеги оорулары, кийин рак жаралат. Эмне кылуу керек? Врачка көрүнүп, анализдерди тапшыруу кажет. Кокус темир жетишсиздиги анемиясы бар экени аныкталса, ошого жараша дарылануу жана курамында темири көп азыктарды көп жеш керек. Темир балыкта, малдын жана үй канаттуулардын боорунда, чечевица, укроп, петрушка, деңиз капустасында көбүрөөк. Кальцийдин жетишсиздиги аныкталса, врачтын көрсөтмөсү боюнча керектүү дары-дармектерди кабыл алуу менен курамында кальций көп азыктарды рационго кошуу кажет. Аларга сүт азыктары, сүт, сыр, быштак, айран, балык, брокколи, жүгөрү, бурчак жана башкалар кирет. Гүлбото бул чопо топурак. Бишкектин Ош базарына барып, гүлботону дүңүнөн саткандарга жолугуп, аны кайдан аласыңар деген суроо узаттык.
Алар бизге Гүлбото менен бизнес жасагандар бар. Алар Бишкектин базарларынан токмоктон, токтогулдан жана сүлүктүүдөн жүк ташуучу машиналар менен алып келип дөңүнөн өткөрүшөт. Сатуучулардын айрымдары 500 килограммдан же 1-2 тонна алып, анан аны мүшөктөп килограммдап сатышат. Көчөдө майда чүйдө саткандар килограммдап алып, аны кичине целлофан баштыкчаларга салып сата беришет. Бизден башка аймактарга, ал тургай Казакстанга, Орусияга алып кетчүлөр бар. Дөңүнөн өткөргөн адамдар Гүлбото чыккан жерлерди экскаваторлор менен каздырып, анан жүктөлүп алып келишерин айтышат. Андыктан аларды таза жерден таза кылып казарын айта албайбыз. Өтүп жатат, демек сата беребиз. Ден соолукка зыянбы же башкасын билбейбиз. Аны жегендер өздөрү тактап алышпаса деп жооп узатышты. Кагаз жемей, себеби эмне деп? Кагаз жегенге эмне түрткү болору билимде так аныкталган эмес. Көптөр стресстен улам келип чыккан зыяндуу адат десе, айрымдары анемия же организмде өсүмдүк клетчаткасынын жетишсиздиги себептешет. Организмге зыяны ичеги, ашказан оорулары жаралат. Газета менен китептерде типографиянын коргошуну менен боёгу болгондуктан организмди уулантат. Бөйрөккө, боорго күч келет. Эмне кылуу керек? Врачка текшерилүү кажет. Анемия болсо дарылануу, өсүмдүк клетчаткасы жетишпесе, жашылча жемиштерди көп жеш сунушталат. Самын жемей, себеби организмде цинктин жетишсиздиги, организмге зыяны. Самындагы жегич, шелеч, зыяндуу заттар ооздо жана тамакта жараны пайда кылат, ашказан жана ичегини жабыркатып, ооруларды жаратат. Эмне кылуу керек? Врачка көрүнүп текшерилиш керек. Мүмкүн кайсыл бир оорудан улам келип чыгып жатса, аны тактоо кажет. Эгер оору жок болгону, организмде цинк жетишпей жатканы аныкталса, анда курамында цинк бар азыктарды жеш зарыл. Аларга эт, жумуртка, соя, сыр, ашкабак данеги, жаңгактар, козу карын кирет. Врач цинктин ордун толтуруучу дары-дармек, мисалы цинкет, цинктерал жазып берүүсү да мүмкүн.